Миссия деген эмне? Миссия деген көбүнчө адамдар миссия деген мындай да, Асел. Мисалы сенин датаңды айтсаң, так, биринчи туулган күндү айтабыз, 3-апрель. Хорошо, мына азыр ушул жерде угуп аткандар болсо, миссия кандай деп сурап аткандар болсоңуздар, келиңиздер, азыр ушул Асел айымдын датасын жазабыз. Биринчи сиздер да жазыңыздар. 3-04-1984. Биринчи ушуну жазыңыздар. Жаздык, анан андан кийин кошобуз. Мынакей караңыздар. Бул жерден экрандан көрсөтүп деле койсоң болот, Асел. 3 + 4 + 1 + 9 + 8 + 4 деп баарын кошобуз дагы. Кошуп чыгабыз. 3-кө 4-тү кошсок 7, 8, 8ге 9-ду кошсок 17, 17ге 8-ди кошсок 26, 26га так, мен туура эмес санап кеттимби? Так, 7, 8, 17, 17ге 8-ди кошсок 25, 25, 25ке 4-тү кошсок 29 болот экен, Демек, мына Асел айымдын полный датасын санасак, 29га чыкпадыбы? Анан муну кайра барабар 2 + 9 кылабыз. 2ге 9-ду кошсок 11 болот, мына 11. 1 орунду сан чыкмайынча дагы кошо беребиз. 2 орунду чыгып калбадыбы, Кайра 1ди кайра 1ге кошобуз. Көрдүңүздөрбү? Бул 2 болду. 1 орунду сан чыкканда гана ошол сиздин миссияңыз болот. Мынакей ушул сиздин миссияңыз болот. 1 орунду сан чыкмайынча ушинтип кошуп кете беребиз. Демек, Асел айымдын санаа саны 3-апрель болгон үчүн санаа саны 3 болот, миссиясы 2 болот. Түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду. Анан эми миссия 2 деген мисалы үчүн эмнени билдирет? Бизде санаа саны дагы 9га бөлүнүп атпайбы? 1ден 9га чейин, Ошол сыяктуу эле миссия дагы 9га бөлүнөт. 1ден 9га чейин. Мисалы сен эмнеңди билгиң келет? Миссиянын дагы көп нерсеси бар да. Мисалы сенин миссияң как тренер да. Сенин обученияны жакшы көрөсүң. Үйрөткөн жакшы көрөсүң деп, ошондой үйрөткүң келе берет. Тренерсиң да. Тренерсиң. Анан дагы сенде неме бар? Могу миссия 2лерде мындай башка адамды түшүнүү, башка адамдын мындай көңүлүн оорутпай мамиле кылуу деген нерсе бар да, жумшактык. Мисалы сен тройкасың да, тройкада жумшактык жок өзүндөчү. Өзүндө жок, солидность көбүрөөк да. А бирок бул 2 менен сен жумшак мамиле кылып коесуң да. Жумшак мамиле кылып коесуң. Анан 700 01 01 81 кубаныч ие деп чыгат. Ошол жакка 600 сом салсаңыз, төлөм жүргүзүп, чекти жөнөтсөңүз ушул номерге мен сиздерге мини разбор кылып берет экенмин да. Сенин миссияң 2 экен, Негизи миссия 2лер хороший тренерлер да. Тренерлер жакшы чыгат 2лерденчи. Мисалы сен кайсы сферада көбүрөөк иштейсиң? Мен эме чыгармачылык. Чыгармачылык, Как раз тренер болсоң, сонун тренер чыгат сенден. Миссия 2 болот атпайсыңбы? Өзүң 3 болот атпайсыңбы? 3 өзү окутуучу да. Өзү окуткусу келет, үйрөткүсү келет. Анан миссияң 2 болгондо как тренер күчтүүсүң, тренерлик жагың күчтүү да. Сен өзүңдү чыгаргандан да башка адамды тренировать этип туруп ошол адамды чыгарган. Мисалы үчүн спортсмендерди чыгарат, спортсмендерчи, тренерлер, спорт тренерлер. Сен бийчи болот атпайсыңбы? Сен бийчилерди чыгарганга күчтүүсүң. Мүмкүн пианино ойногон бирөө бар, мисалы үчүн, ал пианинону ойнотуп чыгарат. Бирөө, мисалы үчүн, мен бир тааныш кызым 8-2да комузду үйрөтөт балдарга. Вот тоже тренер. Комузчуларды, кыйын комузчуларды чыгарат да. Ошол жагынан күчтүүлүк бар. Анткени силерде сфера 3. 3 деген бул педагогика эмес, наставничество, наставник и тренер кошулуп атат да сендечи. Тигил жагыңда да, бул жагыңда дагы наставник болуп атасың. Айтып бергиң келет, үйрөткүң келет, анан экин тренер. Ошол тренер жагың күчтүү да сенинчи. Матрица деген? Матрица деген эми мындай да, матрица деген сенин матрицаң, мына мынтип чебиз матрицанычы. Анан сенин датаңды кошобуз. Мисалы үчүн сенин датаң 304, 3-түн орду бул жер, 4-түн орду бул жак. 1, 9, 8, анан дагы бир жолу 4. Сенин матрицаң ушундай экен. Сенде матрицада караганда могу линия болуп атат да, мына могу линияң бар экен.
неадекватная коммуникация деп коет, анткени могу 5 жок. 5 жок да. Сен байкайсың мындай кээ бир адамдарды мындай эме кыласың, тандап сүйлөшөсүң. Кээ бир адам мындай жылдызың келишпей, ошентесиң, мындай кээ бир адам менен сүйлөшпөй эле коесуң, Сүйлөшпөй эле коем. эмнеге антип атканын өзүң деле түшүнбөйсүң, Өзүм түшүнбөйм. ушул да, могу 5 жок. Адекватный коммуникациясы барларчы, любой адам менен тил табышып кеткендер могу 5и барлар матрицасында. Матрица деген ушул мына 9 сандын монтип толукталганы да, 9 сан мынтип туруш керек. Бирок не обязательно баары толук болуш керек деген кеп жок да. Ушул матрицадагы бар сандар сенин күчтүү жактарың деген сөз. То есть мына сен бириң бар болуп атпайбы? Сен стратегия койгонду билесиң. Стратегия койгонду билесиң. 9уң бар болуп атпайбы? Демек сен кыймыл аракеттесиң, жатып алган жоксуң. Бир нерсени ойлодуң, ошону жазайм деп атасың. Стратегия койдуңбу? Ошого жетиш үчүн мен кыймыл аракеттемин. Үйдө жатып алган жоксуң да. Но 3уң болсо, өзүң да 3сүң, матрицаңда да 3 бар. Бул анализ дегендик да. Сенде анализ бар. Ар бир ишти анализ менен кылганды билесиң. Могу 4үң деген, мисалы үчүн могу 4ү барлар, могу 4төр именно матрицада 4ү барлар аз негизи. А сенде 2 экен, 1 эмесчи. Бул деген максат койгонду билесиң да сен. Максатты четко коесуң. Анан койгондо дагы еще 100% болуп атат да, 2 болгон үчүн бир цифра 2 жолу кайталанганда 100% деп коет да. Сенде 100% максат койгонду билесиң, и могул 4 дагы ата тектен берилген сенде өзүңдө илим бар. Билим эмес, знание эмес, а илим бар. Ата тегиңден сага өткөн нерсе бар да, бир кандайдыр бир талант, өнөр, касиет деген сыяктуу да, бул ата тектен берилген. Задача дагы бар. Ата тектен мүмкүн аткарылбай калган задачалар бар. Мисалы үчүн тегиңерде бирөөлөр аябай күчтүү бир таланты болгон, может ошол аткарылбай калган, ошону сен может аткарышың керек деген сыяктуучу. Бул 4түн өзүнүн задачасы бар да. Бул тек менен байланышкан. Анан бул жерде дагы бир линия бар болуп атат, могу 8 менен 4 мынтип байланышканды. Муну дагы линия деп коебуз, короткий линия деп коебуз. Мындай сенде мындай нерсе барбы, Асель? Бир нерсени мына бул билим алып атасың да, бир нерсени угуп атасың, ошону сразу ишке ашырасың. 8 деген бул ишке ашыруу да. Сразу ошону ишке ашыра аласың. Мисалы үчүн сен бийчимин деп атпайсың, кара жоргону бийлейсиң, э? Ошону үйрөнгөндө сразу үйрөнүп кете алчу белең? Ооба. Сразу, сходу прям. Ошондой да, могул нерсе, алган нерсени сразу практика жүзүнө көрсөтө алат деген сөз да. Кыска убакыттын ичинде. Кыска убакыттын ичинде тез эле көрсөтө аласың. Ушул нерсе бар. Же болбосо, сен мисалы үчүн менин Сүтсай боюнча курстарым бар да, интенсив курстарым бар да, ошол курстарыма деле мындай бардык кишилерди киргизе бербейбиз да, определенный кишилер менин командама түшкөндөр эле кирет ал жакачы. Мисалы Кудай буйрса сен да менин командама түшүп атпайсыңбы? Анан ошол курстарым сага өмүр бою акысыз болот да, бардык курстарымачы. Эми сен ошол курска киргенде көрөсүң, өзүң байкайсың. Ал курска көп эле кишилер кирет, бирок ошол мен ошол жактан үйрөтүп аткан нерсени баары эле улавливать эте албайт. Баары эле жашоосунда колдоно албайт. А сенде ушундай касиет бар, ошону уктуңбу, айтылып атабы, ошону сразу жашооңдо применять эткенди билесиң. Колдоно аласың да. Сенде ушундай нерсе бар. Бул линияны көрсөтөт да. Сразу колдонот деген сөз ушул да. Мен Сүтсай боюнча маалымат алдым элем, монтип айтты эле деп туруп, ушуну кылайын деп тез кылып кетесиң. А кээ бир адамдар ошону уккан бойдон калып кетет. А сенде ушу тез сразу ишке ашырат экенсиң да, ушул жагың менен утасың. Анан могул 8иң бар болгон үчүн сен мурдагы жашоодогу болгон негизи эле могу матрицасында 8и барлар мурунку каталарын кайталабайт. Мурда бир ката кылса, кайра кайталабайт. Опыт прошлой жизни деп коет мунучу. Мен мисалы 8им жок. Мен 8им жок, ой, мен канча жолу кетмен менен башка жеген адаммын да. Кетменин башын басып алсаң, сабы келип башыңа тиет го. Ошондой да менчи. Мен 8им жок. Ошон үчүн мен бир кайталаганым, бир жасаган катамды көп жолу жасагам да. Мен 4мүн го. Отдающее число деп коет да. Ой, бере берем, карызга деле бере берем, анан кайра ала албай калам, анан баягы киши, качып кеткен киши кайра келсе кайра бере берем да. Бул 8 жоктуктан. Менде 8 жок да, матрицамда жок болгондо ушундай болот. Матрицасында 8 жоктор эменде кыла берет. Бир ошибканы кайра кайталай берет. А сенде ушул нерсе бар экен, бул практичность.
ошол нерсени билесиң. Экинчи Кылбайсың да, ошол нерсени өзүң деле эстеп көрсөң ушундай нерсе болобу сен? Ушундай. Э? Бир жолу ката кетиргенден кийин экинчи жолу такыр жасабайм аны. Ушундай да. Бул аябай жакшы касиет да. Анан бул матрицада жок цифралар биздин ошол жердеги мындай эмебиз да. Мисалы үчүн сенде 7 жок болуп атпайбы? 7 жок, энергияң аз да, алсыз боло бересиң. Шалдырай бересиң да. Ошондуктан эмне кылышың керек? Сен көбүрөөк басышың керек. Мен көбүрөөк баскандан мурун машыгам да. Машыккан өзүнчө. Машыккан өзүм. Сен бийлегенде машыгасың да. Спорт менен машыгам. Спорт менен машыгасың, Бие өзүнчө да. Ал жакшы. Сөзсүз керек. Машыккан өтө жакшы. Бирок биз басканда гана энергия кундалини көтөрүлөт. 7 километрден кийин баскандан кийин анан уже көтөрүлүп баштайт, бирок сразу бир күндө эмес. Качан биз 21 күн баскандан кийин анан энергия кундалини, биздин кундалини энергиясы копчикте жайгашканда, копчикте. Мисалы үчүн ошол копчиктеги энергия канчалык биз басып көбүрөөк баскандан 7 километрге жеткенде анан согончокко жетет, анан балтырга жетет, анан өйдө ушинтип отуруп анан өйдө жакка мына башыбыздан өйдө көтөрүлөт деп коет да, ушинтип айтылат сөтсө айдачы. Анан энергия мындай көтөрүлгөндөн кийин анан биз уже мындай айлана тегерегибизди сезүү органдарыбыз ачылып баштайт да. Мисалы мурда дайыма эле ошол жерден өтүп жүргөнсүң, бирок ошол жерде жазууну окуган эмессиң деген сыяктуучу. Же болбосо дайыма эле ушул информацияны угуп жүргөнсүң, бирок ошонун смыслын түшүнгөн эмессиң. Ушундай сыяктуу болот да бизчи. Жаныбызда жүргөн адамды деле түшүнбөй жүргөн болобуз да. То есть биз 5 органов чувств деп коет да, ошо 5 органыбыз тең иштеп баштайт. Биз басканда көзүбүз да жакшылап көрүп баштайт, байкоочулук. Вижу, но не увидела деген сыяктуу сөз бар го, слышу, но не услышала деп коет орустарчы. Ошол сыяктуу угуп эле атасың, бирок ар жагына жетпейт да бизгечи. Көрүп эле атасың, бирок дагы ар жагын көрө албайсың. А бул сезип эле атасың, бирок до конца түшүнбөйсүң да. Ушундай эле болуп жашап келе атабыз да бизчи, өзүбүздү түшүнбөй. А бул эмеде басууда канчалык биз көп басканда ошончолук бизде сезүү органдарыбыз баардык жактан иштеп баштайт. Туюмдарыбыз иштеп баштайт. Ошол туюмдар иштегенде биз уже көп нерсени сезимге салганда, акылга салбай, биз баардык нерсени акылга салып алганбыз да, расчет менен. Акылга эмес, сезимге салсак биз утабыз. Көп учурда утабыз. Көбүнчө бизге жаратылыш менен бирге болуп, жаратылыш менен байланышканда бизге подсказкалар өзүнөн өзү келип турат. Өзүнөн өзү кээде бир жака үйдөн чыгайын деп атсам, бир бутуң тартпаган моменттер болот, бирок биз аны укпайбыз да. Өзүбүздү сезгибиз келбейт, дальше кетип калабыз, бирок ошол ишибиз ордунан чыкпай калып атпайбы? Ошондо биз өзүбүздү уга билишибиз керек да. Өзүбүздү уга билсек, сезимдерибизди уга билсек, биз көп нерсеге жетишебиз. Анткени, мисалы үчүн сүт сайда сандарды жаттап алуу эмес башкы максат. Сандарды жаттап алып эле анан мен матрица мындай экен, анан мен миссиям мындай экен дегенди жаттап алуу менен эле көп адамдар ошо менен чектелип калып атышат да. Бул болгону баягы сандар бизге любой нерсени баягы бир жака барсаң деле биринчи сен турдуң, экинчи сен деп мынтип деле мындай санап алабыз да, ошон үчүн эле керек. А в самом деле ал сандын аркасында чоң философия жатат да. Ар бир адамдын өзүнүн ошол мисалы бирлер күн таасиринде, күн планетасынын таасири астында төрөлгөн болсо, демек ошонун өзүн изучать этип келгендеги анын мүнөзү, анын тагдыры, ал минуста болгондогу абалы, плюста болгондогу абалы, андан эмнени күтсө болот. Ошону билип алганда биз страдать этпей калабыз. Биз качан гана ата тегибизди тааныганда, биз ошолордун баркын билгенде, ошолорду баалай билгенде гана энергия бизде көтөрүлөт негизи. Кыргыз кыргыздыгын билгенде, өзүнүн ата тегин билгенде, урук тууганынын баалуулугун билгенде көтөрүлөт. Жан ар бирибиз бир нерсени аткарыш үчүн келгенбиз. Биз жан бул жер жашоосуна келип, кайра кеткендегиси бул ааламдагы жашоонун бир точкасы сыяктуу эле да. Эми мындай да адамдарчы азыр Асель, сен экөөбүздөй болуп тет-а-тет болуп сүйлөшүп, өзүнүн суроолорун мынтип досконально берип алган өтө жакшы. Анан баягы эфирдин аркасында, эми конечно көп киши менен байланыша албайбыз да. Эфирдин аркасында отуруп алып эле, мен датам мынча деп берип койгондо, анан кээде мен түз эфирлерде отуруп калганда минтишет да. Эже мени көрүп берип коюңузчу деген суроолорду беришет да. Анан күлөм. Мен эми көрүп бергенде эмне көз ачык белем, эже цыган белем депчи. Бизди сүт сай мастерлерин тилекке каршы эми бул көбүнчө адамдар мындай көз ачыктык нерсеге байлап алышканда,
Бул жерде эч кандай көз ачыктык жок. Бул илим катары кабыл алышыбыз керек. Бул жерде так илим. Болгону ошол 9 планетанын таасири астында төрөлүп калган үчүн эле биздин мүнөздөмөлөрүбүздү билип алсак, ошону үйрөнүп алсак эле жашоо керемет. То есть сенин күйөөң единицабы? Бирдин тилинде сүйлөй бер, болду кайф. Башка тилде сүйлөбөй эле кой. Күйөөңө бирдин тилинде сүйлө. Балаңды бойкобу? 2. 2-нин тилинде сүйлөй бер балаңа. Кызың 3пү? 3-түн тилинде сүйлөй бер. Ошону эле үйрөнүп алсаң эле жашоо керемет болот да. Көрүңөрбү? Биз ошону билбей эле, кыйналып эле, мени балам түшүнбөйт, мени күйөөм түшүнбөйт, анан ал андай, анан бул мындай деп эле страдать этип келатабыз да. Анатан бери мен Асель менен ушунчалык сонун баарлашып отурам. Эмнеге дегенде, мен суроо берип атканда, мисалы үчүн Асель мага мону билип бериңизчи, могу кандай болот деп сураганда, мен кайра өзүнө суроо берип туруп, анан тактап атпайбынбы Асель, сеникин экөөбүз такташып атабыз. Анан ошондо мага мындай дагы кененирээк, тагыраак жооп бергенге аракет кылып атам да. Дагы ачылат. Ооба, бетме бет сүйлөшкөн өтө жакшы да. 0700 01 01 81. Ушул WhatsApp номерине жазып, суроолорун берсе болот. Мини разбор дегенде эмне кылабыз? Ошондо биз өзүбүздү таанууда, же болбосо жанды таанууда деп айталычы. Бүгүнкү күндө аябай инсандык өсүү, жанды таануу, же болбосо өзүң менен иштөө болуп атпайбы? Мини разборго келгенде дагы мини разбордо өзүңдүн туулган күнүң, айың, жылың менен эле сен кайсы сапаттарың артыкчылык же кемчилик сапаттарың, же болбосо өзүң жөнүндө кыска маалыматты билгиң келет да. Бүгүн биз баарыбыз билебиз, өзүбүздү билебиз, жакшы тааныйбыз, мен ошондоймун дейбиз, мен ушундаймын дейбиз да. Бирок өзүбүздү өзгөрткүбүз келбейт. Бирок менин эң күчтүү сапаттарым бар, артыкчылыктарым бар, мыкты компетенцияларым бар, бирок аларды көрбөйм. Эмне үчүн дегенде, мындай рамканын ичинде эле чектөрү. Ал болсо кайсы жерде? Аң сезимде да. Аң сезимде болот, болбойт. Андагы менин ишенимдерим ушул нерселер мени кармап тура берет да. Эгерде сен дүйнө таанымыңды кеңейте турган болсоң, өзүңдү тааныйм десең, сенин туулган күнүң дагы, айың дагы, жылың дагы сен жөнүндө көп нерселерди айтып берет. Даже сен өзүңдү карап жатканда, өзүңдүн ичин казып жатканда, даже көп нерселеринди билбейсиң. Ушинтип адамдар өмүрүн өткөрбөгөн өмүрлөр бар. Жөн эле текке кеткен өмүрлөр бар да. Нечең бир таланттары калып кеткен, ачылбаган, жана көнөргүс өнөрлөр калып кеткен. Өзүн тааныбагандыктан, баягы ачыкка алып чыкпагандыктан. Бизде кандай? Болот, болбойт менен жашай беребиз да. Өзүбүздүн комфортубуздан чыга албай эле болот менен жүрө беребиз да. Эгер мини разбор алам десе, өзүм жөнүндө бир аз жакшы билгим келет, көптөн бери изденип жүрөм, же болбосо эмне үчүн менин бизнесим жакшы жүрбөй жатат, эмне үчүн мен жолдошум менен жакшы тил табыша албайм дей турган болсо, же болбосо менин балам азыр окууга тапшырып жатат, же болбосо мен азыр 1-класска баламды берип жатам, ал азыр психологически даяр болбой жатат, мен кандай кылышым керек деш керек. Анткени 1-ден 9-га чейинки сандын ар биринин өзүнүн программасы, өзүнүн энергиясы, өзүнүн калыптанып калган мүнөзү бар. Мүнөздү өзгөртсө болот. Темпераментте андагы туубаса өзгөртө албайбыз. Ошондон биз ошентип баланын нугунда энергия салып беребиз программасында, чоң адамга эненикинде, же болбосо атаныкындай, сен моундай санда экенсиң. Мисалы 6-2 деген санды ала турган болсок, туулган күнү 15-инде. Ал же болбосо миссиясы 2 болуп калды. 6-2. Ал адам өзү творчески ачылган жок. Бирок ошол эне кантип баласына даярдык бере алат, же болбосо баласынын талантын кантип ачып бере алат. Анткени мен өзүм страдаю. Мен өзүм оякта көнөргүс талантым жабылып жатат. Мен өзүм тапкан жокмун. Мисалы, мен 2-3 баламды төрөп койдум, мындай, бирок мен өзүм ачыла алган жокмун. Бирок мен балдарымды ачып беришим керек да. Эгер мен жабык болсом, менин назарым түшүп турса, көңүлүм жок болсо, мен дагы жанымдагы адамдарга эмне бере алам? Өзүмдө энергия жок, жанымдагыларга да энергия жок да. 6-2. Бирок ал өзү билбейт ал сандагы экенинчи. Просто өзүн тааный элек. Мисалы, мини разборго келгенде сен 6-2сиң, сен азыр 9-жылың, эмоцияңды жыйна, эшикке чыгып 15 мүнөт басып кел деген рекомендация бергенде, сен азыр дары иче бербе, антидепрессант иче бербе деп айтсаң, ал кабыл алат да, анда мен мындай кылышым керек экен деп жеңил жолго өтөт да. Мына мини разбор эмнеге керек? Мини разбор ушуга керек. Бир аз да болсо өзүм жөнүндө билип алайынчы депчи. Вот санды билген эмне жардам берет? Мисалы үчүн мен өзүм жеке сандын билип алсам эмне жардам болот мага? Жеке санды билип алганда эмне берет? Жеке сан өзүмдүн мен киммин деген суроого жооп берет. Мисалы, мен азыр эмоцияга алдырып жибердим. Мисалы, жолдо пробка. Азыр бизге тааныш бул нерсе. Мен эмоцияга алдырып атам.
Ал эле бул эле деп дүйнөнү карып жибердим. Бирок ким күнөөлүү? Мен эмнеге ушул жерде турам азыр? Эмне үчүн мен жарым сааттан бери ушул жерде турам? Эмне мен басып кеткен жокмун? Башка ориентирди эмне алган жокмун деген нерселерди бериш керек. Мен каяка баратам 2 саат пробкада отуруп алып деген нерселерди билгенде, эгер менин саным берет, эгер мен 7 боло турган болсом, самоуверенный действип түсүп басып кетем. Эгер мен болсом, мен 1 болсом, санасаным 1 болсо, 1/19 мен стратегия коем. Так, стратегия кыска багыттарды коем, кыска жолдорду коем да ошол жолго түшөм. А эгер мен 6 болсом, мен лучше азыр мага орун бошотуп бергиле, мен азыр 7:27 уйкумду кандырып алам дагы, ырдап бийлеп түшүп кетем да. Демек, адам өзүнүн санын билген не жадам болду? Эмне болду? Өзүн билгенде, өзүнө басып аткан жолун, ачып аткан эшиктерин жеңилдик берди. Мисалы бүгүн биз телефонду ачып атканда код менен ачабыз, 4 же 6 менен. Ал мынтип ойлонбойт, кантип телефонду ачам дебейт. Кодду барат да басып коюп кирип кетет. Болду, ачып коет. Так эле ошондой сандар бизге ушул нерсени берет. Эң кыска жол. Эми мен миссиямды билген эмне жадам болот азыр мага? Мисалы, ушу мини разборго келгенде мен миссиямды билсем, эмне жадам болот мага? Эми миссияга келгенде, миссия эмне кылып атат? Мен бүгүн канча акча таап жатам? Эмне үчүн менин акчам миллион эмес? Же болбосо мен ушунча канча жылдан бери ушинтип жүрөм, мен үчүн каржы маселем чечилбей жатат. Ал сенин миссияң менен чечилет. Миссия бул иш аракет, бул действие. А эмне үчүн мен тандап алган кесибим тура эмес болуп жатабы? Эмне үчүн мен мынча эле айлыкка иштейм? Деген нерсе бул биздин миссиядан берет. Миссия кызмат, бул служение да. Өзүмө мен кызмат кылып атам, бирок эмне үчүн мага жакпай турат? Ушул нерсе да. Жакшы. Эми мини разбордон адамдар өз жеке жылын берет да, Жеке жылын берет. Ошо жеке жыл деген кандай болот? Анан жеке жылын бергенде эмне жадам болот мага? Жеке жылды билгенде, бүгүнкү күндө мен эмне кылышым керек? Могу жылды бүгүнкү күндү кантип өткөрүп жибербеймин. Анткени биз мындай да, кайталанган жашоодо тегермендин ташында айланып келе беребиз да. Бирок токтоп туруп, секирип кетсе болот, токтотуп койсо болот, өчүрсө болот да. А бир аны кылбайбыз да, айланып жүрө беребиз мынтипчи. А мага жыл келет, могул жылы сен жаңы иш башташың керек депчи. А мага 9-жыл келет, 9-жыл биз завершать этишибиз керек. Баарын иреттеп токто, айлана бербей, башка жол издеп тап дейт да. Ар бир жыл ушул нерсени билет. А эгер сен өзүңдүн жылыңды билип алсаң, мисалы 8-жыл келип атса, мен бизнесимди расширять этпейм. Бирок мен давно хочу да, миллион оборот эмес, мен 3 миллиард оборотто туруш керек деген максатым бар. Бирок 8-жылда мен аны кылбашым керек. Осознанно. 9-жылды пропускать этип, даярданып туруп, 1-жылы кылсам, мен ага эселеп жетем. 8-жыл чыкса болбойт белем. 8-жылы көбөйтпөйбүз. Анткени ал кайра айланып келе эле жокко чыгарып калат. Жыл кармический. 8-жыл. Аны ушул жерден дагы айта кетели, азыр ким мини разбор алгысы келип атса, ким өзүн тааныгысы келип атса, төлөм жүргүзүп, 600 сом төлөм жүргүзүп коюп туруп, мини разбор алсаңар болот. Как раз ысыктан пайдаланыпчы. Азыркы коомдо болуп жаткан нерселерди айтсак деле болот. Пример келтирипчи, жылдын биз 9-жылда жашап атабыз да. 9-жыл бул общий, дүйнө жүзү боюнча 9-жыл да. Анан кээ бир адамдардын жеке жылдарында деле 9-жыл иштеп атат азырчы. Мисалы, биз бирөөнү кеп кылбайбыз, бирок тем не менее да, бүгүнкү күндө коомдо болуп жаткан, биздин кыргыз элибизде болуп жаткан Шератон окуясы да, Асор Молдокматовдун артында. Бирок ал киши эч кандай эчтеке кылган жок. Ал өзүнүн нугунда жүрөт, баары жакшы. Бирок 9-жыл, өзүнүн жеке жылында 9-жылда мен пример. Мен өткөндө ошо За справедливость деген өзүнүн энергиясы 3 да, анан карайынчы кайсы сандар экен деп кызыктым. Карасам, именно келгенде 9-жыл. 9-жыл год разрушения. 9-жылда эмне деп айтат? Сен канча жылдап топтоп келген нерсеңдин баары бир күндө жок болот деп. Жанагы чыгы төгүлөт деген нерсе да. Результатка жеткен эмес бал? Жок, ал результаттан не зависит. Результаттан не зависит. Анткени анын жылы 9-жыл. Каалайсыңбы, сен жакшы болосуңбу, жаман болосуңбу, боло турган нерсе болот да. Кандай болот? 9-жылы келди, 9-ай өтүп кетелек, переходко кирелек да. А именно 7-чи, 8-чи, 9-чу айларга келдик биз азырчы. 2025-тин 7-чи, 8-чи, 9-чу айларына келдик. Бул убакта бир эле ал адам эмес, биз дагы ошондой ситуацияда болушубуз мүмкүн. Переворот болот. Бирок бизге өздүк жылыбыз келет дагы защита. Биз ошо менен чыгып кетебиз, коомдо билинбей.
9-жылдагы разрушение ушулбу. Анан жакында эле болуп аткан коомдо, өлкөдө болуп жаткан нерселерди көрсөк болот. Бирок Кыргызстанга 9-жылдын энергиясы иштеген жок. Кыргызстанда өсүүнүн энергиясы болуп атат, потому что Кыргызстандын жеке жылы 9-жыл эмес. Дүйнө жүзүндө жанагы согуштар, карым-катнаштар, келишпестиктер, согуш ачуулар Марс планетасынын күчүндөгү 9-дун энергиясы иштеп атат да. Ошондой болуп келет. Бул өтө кызык. Жеке жылды билип алса, бул андан жакшы. Эмне үчүн биз жеке жылды билип алышыбыз керек? Ошол жылга менин максаттарым бар да. Максаттарым ишке ашчу жылымбы? Же мен койгон немемди ала турган нерсемди аламбы деген нерселер да. Жыл аябай жардам берет да. Ошон үчүн азыр жазып датаңарды жиберсеңер учурдан пайдаланып жакшы да. Гүлмайрам айтып кетпедиби, өздүк жыл депчи. Сиздин өздүк жылыңыз аркылуу сиз эмне иш аракет кылышыңыз керек айтып бере алабыз. Быйыл сиздин өздүк жылыңыз 9-жыл болсо, значит сиз жаңы нерсе ачканга болбойт. Эски нерселер эгер сиздики эмес болсо, значит ал нерселер завершается. Ар бир адам өзү төрөлгөндө программада туулган. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ар бирибиз планетанын таасири астында төрөлгөнбүз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мүнөзүбүздү өзүбүз аңдай албайбыз. Эмне үчүн бул жоош, эмне үчүн бул чапчаң, эмне үчүн бул кычык сүйлөйт, эмне үчүн бул муштумун көтөрөт? Ушул нерселерди түшүнүш үчүн биринчиден, экинчиден биз кайсы профессияда иштесек жакшы болмок эле. Эмне үчүн акчабыздын дайыны жок болуп атат, тапкан ташыганыбыздын берекеси жок болуп атат. Мына ушуну билебиз, бул миссия деп коет. Кай жакта биздин профессиябыз болуш керек эле, кайсыл жакка барсак биздин тапканыбыздын берекелүү болот эле. Мына ушул жагын үйрөнөбүз. Андан кийин биздин атыбыздын энергиясы эмнени берет? Биздин атыбыздын энергиясы руль. Бараткан руль. Каякка баратсак, ошол атыбыздын энергиясы берет. Мисалы үчүн мен жана башта айтпадым, мен атым 4, значит отчужденность. Мен ушунча жасаган эмгегимдин баарын бир көмүскөдө жасашым керек да. Потому что менин башым ошону буруп атат ошол жака. Руль ошол жака буруп атат. Ошон үчүн сиздин атыңыздын энергиясы эң чоң мааниге ээ. Мисалы үчүн 2 деген 6 деген аттагы адамдар булар бактылуу үй бүлө, ийгиликтүү иш деген болот да. Биз ошон үчүн мен мисалы үчүн азыр атымды мына эми былтыр 6-га өткөрдүм да. Эмне үчүн? Анткени ушун үчүн өткөрүп атам. Андан кийин бизде түстөрдүн энергиясы деп сиз жакшы суроо бербедиңизби? Кийимдин түсү эмне үчүн эмне маани берет депчи? Бизде аламда биз аламдын бир бөлүкчөсүбүз да. Алам бизди мындай бир кичинекей эле бир эме точкабыз да, биз алам үчүнчү точкабыз. Анан биз көрүнбөйбүз. Анан ошон үчүн биздин цветибиз бар ар бирибиздин. Алам бизди ошол цвет менен көрөт. Демек мен ошол өзүмдүн ылайыктуу цветим менен жүрсөм, өзүмдүн волнамда жүрөм да. То есть аламдан келаткан сигналдар, аламдан келаткан кабарлардын бардыгы өз орду менен болуш керек. Ал жакта өзүнүн закондору бар. Биз түшүнбөйбүз аны. Ошон үчүн именно ушу Суцай илиминде бизге түстөрдү берип атат. Сенин түсүң ушул түстү кийсең, сен энергияң жакшы болот эле депчи. Көп нерсени кээде биз илгери апаларыбыз айтчу эле го. Эшикти кулаштаба дейт. Эмнеге десең болбойт деп коет. Эмнеге деп сурасаң болбойт деп коет да. Бул цвет деле ушу сыяктуу. Биз көп нерсени минтип келип болбойт деп коебуз, же болсо ушундай кылсаң болот деп коебуз. Цвет да ошол сыяктуу болуп атпайбы? Сен кызыл цвет кийсең энергияң сонун болот, көтөрүлөт деген сөз да. Ушул эле. Анткени биз энергиябыз канчалык өйдө көтөрүлүп турса, энергия деген бул акча, энергия деген бул ден соолук, энергия деген бул жолуң ачылат деген сөз. Потому что биз энергиябыз төмөн болсо, биздин жолубуз дайыма жабык. Өзүнөн өзү эле өзүбүздүн жолубузду өзүбүз жаба беребиз. Башка киши жаппайт, өзүбүз жаба беребиз. Андан кийин биздин календар жөнүндө токтолсок, биздин өздүк жылыбызды билбей туруп иш кылганда, бул навигатор жок иш кылуу деген сөз да. Календар бул навигатор бизге. Оң жакка барсаң, азыр мынча метрден оң жакка буруласың, анан сол жакка буруласың, анан дальше деп көргөзөт атпайбы? Ошо календар менен кеткенде биздики бүт баары правильно последовательный действие менен кетет, ишибиздин баары туура болот. А болбосо биз навигатор жок баратканда мындай сокур киши кетип бараткандай эле кете беребиз. Анга түшкөндөн кийин түшүнөбүз, түштүк депчи. А календар бар болгондо биз уже заранее навигатор менен бараткандай сезсеңиз болот, туура барасыз да. Бул курста мини разбор бар, белек. Бул курска келгендерге менден лично мини разбор болот. Мини разбор бир 15-20 мүнөт созулат. Ошондо сиз өзүңүздүн, балдарыңыздын мүнөздөмөлөрүн кыскача билип аласыз. Көп эле информацияны билип аласыз. Анткени сизде эмне үчүн деген суроо өтө көп болот. Жана дагы ошол өздүк календардын баасы 700 сом, эгер мындай сатып алсаңыз, 1 жылдын календары. Жана дагы сизге ушул курска келгениңиз үчүн менден лично ошол өздүк календарыңызды белекке берем, түшүндүрмөсү менен.
өзгөчө стрессте болгон адам, иши жүрбөй аткан адам, жанын коерго жер таппай аткан адамдар биринчи очередь ушул илимге келет. Бул илимге курсагы ток, жашоосу беймарал киши келбейт. Көпчүлүк учурда ушундай. Мүмкүн жашоосу беймарал, баардыгы жайында болгон адам келиши мүмкүн, алар экилер келиши мүмкүн. Экилер тубаса психологдор да. 4төр келиши мүмкүн, 4 менен 7. Булар изденүүчүлөр. Калган сандардын курсагы ток болсо келбей деле коет. Өзгөчө 3, 8, 6 дегендер башын оорутпайт. Анткени курсагы ток, кийими бүтүн, оокат жайы жүрүп атат, мунун мага кереги жок дейт. Өзгөчө кыргыздар мындай баардык нерсе бүтүп, такыр жол табылбай калганда издейт да, изденип баштайт. Көбүнчө ошолор келет бизге. Такыр жол таппай калганда, айласы курганда анан келишет. Эмне үчүн биз ушундай абалга чейин жетебиз? Анткени биз көп учурларда илимге маани бербейбиз. Илимге маани бербейбиз. Любой нерсени, мисалы үчүн машинени деле биринчи окуп, анан права алып, анан рулга отурабыз да. А биз жашоодо антпейбиз да. Жашоодо биз билбейбиз. Үйлөнөбүз, жайланабыз, күйөөгө тиебиз, аял алабыз, бирок дальше кантип жашашты билбейбиз. Толтура акчаларды табабыз, базарга барып алып, миллиондогон акчаларды табабыз, бирок аларды башкарганды билбейбиз. Анткени анын окуусун окуган эмеспиз. Ошол сыяктуу эле сүт-сай илимин дагы билбей туруп, дальше жөн эле кете берген, бул жөн эле көзүн таңып алып жашаган деген сөз. Эгерде сиз бул жака келип алып окуп алган болсоңуз, болгон 3400 сомго сиз жолдошуңуз ким экенин, балаңыз ким экенин, кайненеңиз ким экенин, апаңыз ким экенин, алар эмнени каалап атат сизден, эмнени жогору көрөт, эң баалуу нерсе эмне? Мисалы үчүн бирөөсү үчүн акча баалуу, ага акча берсеңиз ал сизди жакшы адам деп ойлойт. А бирөөсүнө көңүл баалуу, а бирөөсүнө жөн эле комплимент айтып койсоңуз болду, учуп кетет. Ушинтип сиз ар бир адамдын өзүнүн тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз да. 9 башка адам, 8 миллиард адамды 9 башка адамга бөлүп атпайбы? Топторго бөлүп атат. Демек ошолордун каалоосун билип аласыз. Ал каалоосу аркылуу сиз ар бир адамдын тилин билесиз. Жана 5 языков любви деген китеп бар го Чепмендин. Ошол сыяктуу эле сиз ар бир адамдын тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз. Бул деген эң чоң байлык да. Сиз башка адамдын тилинде сүйлөй алган, башка адамдын болун түшүнө алган, башка адамдын проблемасына ачкыч менен ачып бере алган. Демек сиз бул көйгөйүмдүн ачкычы курсунда именно башка адамдардын дагы өзүңүздүн дагы көйгөйүңүздү чече турган бир гана ачкычты табасыз. Бир ачкыч менен бардык көйгөйүңүз чечилет. Бардыгы. Биринин аркасынан бири чечилип кете берет. Бир эле санаа санын үйрөнгөндөн кийин экинчиси миссия, анан сфера, аттарыңыз, календарь, түстөр, жалпы бардык ден соолук жаатынан проблема болуп атат, ошонун баары ачылып кете берет. Мисалы үчүн сизде ден соолук жаатында проблема болсо, кулагыңыз дүңгүрөп, ооруп атса, башкалардыкы ооруган жок. Кээде күз болгондо эле жоолук салынып аласыз, эмне болсо кулагым ооруп атат дейсиз. А жаныңыз дагы ысып атат. Эмне жоолук салынып алдың дейт, түшүнбөйт. А көрсө, сиздин именно ушул санаа саныңыздагы сизге тиешелүү оору, башкача айтканда сиздин эң алсыз жагыңыз кулагыңыз. Ошону түшүнөсүз сиз. Эмнеге эле менин кулагым ооруй берет деп. Же болбосо, кээ бир адамдар инсульт, инфарктка жакын болот. Бардык адамдар эмес. Именно сиз жакын болосуз. А эмне үчүн сиз инсультка, инфарктка жакын экениңизди мына ушул курстан билесиз. Кээ бир адамдар ашказаны ооруй берет. Баарыныкы оорубайт. Кээ бир гана адамдар ооруйт. Алар дагы түшүнөт эмне үчүн ооруп атканын. Кантип ошол ситуациядан чыгыш керекти дагы ошонун жол жобосун ушул сүт-сай илими менен түшүнүп кетесиздер.